Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Биз азыр Ош шаарында суу өчкөнүнө байланыштуу түшүндүрмө берип коелу деп Ош шаарындагы ошол Акбура дарыясынын башында жүрөбүз, тагыраагы Данги участкасы тарабында. Туугандар, бул жактан сел келген үчүн 2-3 күндөн бери Ош шаарында ошол суу өчүп калып атат. Бүгүн дагы эртең менен сел келип, ылайкаланган суу ол Акбура дарыясына кошулуп кетет дагы. Сууду ылайкаланып, баягы Горводоканалдын суу бөлүшү жайындагы бар ылайкалангандыктан адистер сууну шаарга токтотууга мажбур болуп атат. Ошон үчүн ушул жылгалардан, ушул сайдан сел кеткенде гана суу өчөт Ош шаарындачы. Эми маселе мындай, буга чейинки проекттерде билесиздер, эки проектте тең ошол суу кампалар курулуп, ушундай иштер болгон үчүн эмне үчүн маселе чечилбеди деген азыр сын пикирлер айтылып атат. Ошол кампалар дагы суу бөлүштүрүүчү жай мына ушул сайдан сел кеткендин астында ылдый жагына курулган да. Азыр сиздерге ошол жакшы жаңылык, буюрса проект даярдалган. Эми ушул мына сел түшө турган жайдан өйдө жагына мына Данги тараптан труба аркылуу сууну алып өтүү маселеси боюнча каралган. Бул боюнча жогорку кеңештен ратификация болгон. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 3 миллион доллар АКШ каражаты каралган. Буюрса ушул ишке ашып калса, Ош шаарынын ошо таза суу жаан жааганда өчүп калуудан бир аз болсо дагы арылта турган маселе чечилет деп турабыз. Достор, ушундай азыр дагы учурда жамгыр жаап атат, бирок сел азырынча жок. Кокус эми Кудай сактасын, сел келип калган болсо, бул сууну ылайкалайт дагы кайрадан сууну өчүрүүгө мажбур болот. Ошон үчүн түшүнүү менен кабыл алып туруңуздар. Буюрса жаңы проект даяр болгондон кийин жакшы иштер болот. Азыр мына суу тунук. Буюрса азыр бул 2-3-4 километр ылдыйда Горводоканалдын суу бөлүштүрүүчү жайы бар. Ошол жердеги суу тунугандан кийин дагы шаардыктарга суу берилет. Ошондой.